президентти алсыратуу кетирүү болду. Анын бир эле миссиясы бар болчу. Импичмент жарыялоо. Ал элдин адамы эмес, ал Ташиевдин адамы. Крышасы кетти, эми кетиш керек. Иш кыла албайт ал. Президентке да жолтоо болбош керек. Кайра анын башын оорутуп, булар акырын ичинде сатканга окшоп отурбаш керек. Ал кулак да, кулак. Ал Америкада чыкыйып тура бермек, мен жердештерим. Түшүнүп атам мен. Муногул да, муногул маселени чечет да. Муну алып алгансың, сүйбөйсүң деле. Ташиев үчүн эле анча мынчасы сүйүп, күйүп, ой, бул аркылуу иш бүтүрөбүз. Бул барса тим эле тиягы танка, биягы тим эле тешип чыгат дейт. Достор, Жогорку Кеңештин депутаты Болот Борбиев мыйзамды, чындыкты айта албайт. Буга чейин мен Ташиевдин Токтогул районунда кичинекей резиденциясын жарыялагам. Эс алуу багы, дал ошол жерде кичинекей курултай, чогулуштарды өткөрүп турган. Мына ошондой мыйзамсыз жерлерди Болот Борбиев айта албайт. Анын досу деп сын айткам. Аябай чоң талкууга түштү. Кээ бир кездери ал сен агаң эле, агаң жөнүндө айтпай эле койбойсуңбу? Бири болсо ошол чөлкөмдүн маселелерин көтөрөт эле дейт. Дагы бири болсо Ташиев барда ал сөздү айта албайт болчуң дейт. Чындыкты угуп коюңуздар. Мыйзам менен жашабайлыбы? Качан Кыргыз республикасында мыйзамдын үстөмдүгү жогору турат? Качанга чейин ушу кландар башкарып, кландарга түптөлүп, алар байып, анан аларга баш ийип жашайбыз? Чындыкты айтпайлыбы? Мен принципиалдуу дагы деле ошол бойдон күрөшүп атам. Жаңы коом, таза адамдар түптөгүм келет. Жогорку Кеңешке келе жатканда мындай шайлоо мыйзамдарын бузбай, өзүнүн оппоненттерин чаптырбай, таптаза элдин добушун алып келсе, чыкыйып элдин сөзүн сүйлөйбү? Анын досунун күчү менен, досунун акчасы менен келип болсо эмнени сүйлөйт? Айтып коеюн азыр, бир туугандар, урматтуу кыргыз эли. Мына жай сүйрөлүп келген депутаттар кетиш керек бир чекеден өстөрү элечи. Сенин атаң бар да. Досуңбу же крышаңбы? Сенин крышаң эл эмес да, сен сатып албадыңбы таптаза элечи? Түшүнүшүң керек да. Мына ошонун ичинде Болот Борбиев бар. Ал Америкада чыкыйып тура бермек, мен жердештерим. Түшүнүп атам мен. Муногул да, муногул маселени чечет да. Муну алып алгансың, сүйбөйсүң деле. Чын айтайынбы? Муноосуна кызыгып эле бир-эки ишиң бар, бир-эки ишиң жабышың керек, бир-эки ишиң бүтүрүшүң керек. Өзүң кызыкчылыгың үчүн эле ошондой сүйлөйсүң да. Анан кичине жердешчилик, трайбализм, мыйзамчы, адилеттүүлүкчү. Алдырбадыбы бүт оппоненттерин? Көрдүңүздөр го, мен да Токтогулдан болом. Мени алдырды. Тиги Осмон Турдумамбетов жана башкалар баарын алдырбадыбы? Түшүнсөңүздөр, мындай адилеттүүлүк деген болуш керек эле да. Анан мен 12,5 миң киши мени шайлаган. Эч ким шайлаган жок. Ташиев үчүн эле анча мынчасы сүйүп, күйүп, ой, бул аркылуу иш бүтүрөбүз. Бул барса тим эле тиягы танка, биягы тим эле тешип чыгат дейт. Эми ал бүттү. Крышасы кетти, эми кетиш керек. Иш кыла албайт ал. Президентке да жолтоо болбош керек. Кайра анын башын оорутуп, булар акырын ичинде сатканга окшоп отурбаш керек. Ал кулак да, кулак. Түшүнүп атасыздарбы? Кулак, ушак. Эптеп кийинки бийлик ким келип калат ошого жармашайын депчи. Чыныгы лидерлер, чыныгымды элдин арасынан чыккан эл өкүлдөрү качан чыгат? Качанга чейин ушу акчага басым жасайбыз? Ошондуктан болбойт бул адамдар. Кетиш керек. Мен дагы деле принципиалдуу, ал кеткиче адилеттүүлүк орномоюнчо мен айтканым айткан, дегеним деген. Кийинки тазараак депутаттар келсин дагы, ошол элдин маселесин көтөрүп айта алат. Азыр Болот Борбиев балыктын балыгы айта албайт. Өкмөткө бир мындай катуураак айтса, ал Ташиевдин кишиси деп аны тариздейт. Түшүнсөңүздөр. Ал мандаты бар, бирок мааниси жок депутат болот да. Ооба тиги социалдык жолду, анан мектепти айтып коет экен. Аны айтканы менен аны түртүп барыш керек. Өкмөт менен кармашыш керек, ишендириш керек, мыйзам жазыш керек, ал мыйзамына ишендириш керек, анын аткарылышын көзөмөлдөш керек. Антай албайт азыр. Жарым жан болуп, урматтуу өкмөт башчы, берде маселе бар эле, карап койсок жакшы болот эле, элдин атынан ушуну жеткирип коеюн да атам да, деп эле эки сөз сүйлөйт. Болбойт андай. Эл менен момундай элдин арасынан суурулуп чыгып, өкмөттө ошол өзүнүн жазган мыйзамын же болбосо социалдык маселени көтөрүп, нарагына тешип чыгарып туруп, ишендириш керек өкмөттү.
убеждать деген бар го. Ишендирип, могул мондай болсо, могул маселе мондай чечилет, бул өлкөгө салган чоң салым деп ишендириш керек. Анте албайт бул. Сиздер туура түшүнсөңүздөр, анте албайт. Ошон үчүн Болот Борбиев кетиш керек. Анын крышасы кеттен болду деме. Ал деген азыр кукла. Кукла жөн эле мындай курчак болуп турат. Бул элге кылган чоң кыянаттыгы өзү деле түшүнүп кетип калса болот да анычы. Мына биз деле оппоненттери болуп жүрдүк. Мына азыр дагы мына оппозициялык көз караштабыз, ага айтып атпайлыбы ачык эле. Бизди талкалабаш керек эле. Бизди талкалаган, келечек талкалаган, ошондо адилеттүү сөзүн айтыш керек эле. Аны айта албагандан кийин буларда кайсы эл өкүл? Эл өкүлдүн ээси да жок. Булар өзүнүн жеке кызыкчылыгын, жеке чөнтөгүн эле карап жүрөт. Буга окшогон депутаттар толтура. Аларда бир чекеден биз айтып баштайбыз. Мына Токтогулда коррупция мына. Мыйзамсыз алып алган болсо мыйзамсыз да. Камчыбек Кыдыршай эче мыйзамсыз алып алса мыйзамсыз деп айтам да. Эмне деп айтам? Мына ошону айтып чыгыңызчы деп атам. Мына элдин өкүлү да элдин маселесин көтөрүп, эл үчүн мындай калыстыкты айтыш керек да. Келечек үчүн, мен үчүн эмес, келечек үчүн. Жемне келген адам эле ушинтип баарын баскынчылык кылып, клан түптөп эле ушинтип кете бериш керекпи? Ошон үчүн Болот Борбиев эч нерсе деп айта албайт. Он никто. Эч нерсе кыла албайт. Мен аны тааныбайм дагы, тааныштыгым да жок. Тааныбай деле койсом боло берет да. Америкадан келбейт болчу ал адамдар, туура түшүнсөңүздөр. Америкага канча деген адамдар бара албай атат, ал болсо бияка келип атат. Жөн келген жок да. Миссия менен келди да. Миссия провалилась. Миссия болбой калды. Болду, анын бир эле миссиясы бар болчу. Импичмент жарыялоо, президентти алсыратуу, кетирүү, ушак айкын сөздөр жеткирип алсырата элди. Андай эмес. Болбойт. Миссия болбой калды, кетиш керек. Ал элдин адамы эмес ал. Ал Ташиевдин адамы. Ушуну айырмалай билиңиздер. Мен анын басып өткөн өмүр баянын эмки чагылдырууларда айтам. Жакшы туруңуздар.